Бишкекте дайынсыз жоголгон 17 жаштагы Асылбек Чыраков табылды. Бул тууралуу журналист Өткүрбек Рахманов кабарлады. Урматтуу мекендештер, ушул жума башында Бишкекте дайынсыз жоголгон студент Асылбек Чыраковдун табылышы боюнча ар кандай такталбаган маалыматтар таратылып жатат. Тактоо иретинде кыскача маалымат: жакындарынын айтымында Асылбек Чыраков өзү окуган Бишкектеги жогорку окуу жайынан ушул жылдын 25 январында чыгып кеткен боюнча дайынсыз болгон. 3 күн аралыгында анын апасы жана жакын туугандары милицияга жана коомчулукка кайрылган. Бирок ички иштер бөлүмүнүн тийиштүү жетекчилерине кирүүгө, маселеге олуттуу көңүл бурдурууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. 29 январда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылууга барышкан. Дароо кабыл алынып, Камчыбек Ташиев маселени өз көзөмөлүнө алган жана ыкчам түрдө тийиштүү кызматкерлерге тапшырма берген. Арадан 2 саат өтүп Чыраков Асылбек табылган. Жакындарына кабарланган, абалы жакшы. Ар кандай такталбаган версияларды жайылтып чыккандар үчүн жакынкы сааттарда баланын апасы Гүлжамал Жолдошевадан видео түрүндө интервью алып коомчулукка көрсөтүлөт. Булак элдик медиа. Даже тирик каршыды тутуп алып. Кап кетерин.